Мына бул жактан дагы инилерибизге кезип калдык. Бул эмне деген иш чара болуп атат? Кичине түшүндүрүп койсоң. Мен жаңы эле келдим. Мен Нурмат, кечеки видеодо жигитмин. Биздики деген компания Көл Group, кечеки видеодо айтып аткандай биздин Траковый компания болчу, основной компания Көл Transportation. Ошол компаниянын алдында бул компаниянын баары бириккен да, иштейбиз да. То есть машиналарыбыз бул адрес боюнча чоң трактарды, пикап трактарды, трейлерди оңдойбуз. Бул дарек боюнча жеңил машиналарды оңдойбуз. Жеңил машинаны өзүм жеке мен оңдойм. Бул даректе экинчи компания бул ES Express, чоң трактор, пикап трактор, бардык траковый бизнес ошол жакта. Траковый бизнес. Эмне эме что-то CDL окуган жай. Биз мектеп ачтык. Силер мектеп ачтыңарбы? CDL окуй турган, окуй турган мектеп ачтык. Уже кабыл ала баштадык элдерди. Келип бизден окусаңыздар болот. Чоңураак көргөзсөңүздөр. Азыр мен деген көрсөтүп коюш керек экен. Достор, бул деген абдан керектүү нерсе да. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, биздин мекендештер Америка Кошмо Штатында, Чикаго шаарында трак мектебин ачыптыр. Көрдүңүздөрбү? Бул жакта адреси жазылып турат. Мына жакыныраак көрсөтүп коеюн. Жазып алыңыздар, телефондору турат. 708 573 96 51 деп турат, экинчи телефон турат. Жазып алып, мына ар кайсы өлкөнүн трак мектебине барбай, кыргыз мекендештер ачкан трак мектебин колдоп, барып окусаңар болот. Албетте. Окуу канча болуп атат примерно? Ошого кызыгышат да? Примерно 2,5 миңдин айланасы. Чоп CDL школа боюнча булбайкебиз деген. Ассаламу алейкум. Кандай турасыңар? CDL мектеби боюнча абдан көп суроолор келип атат. Башка штаттарга барып 3,5 миңден окуп атышат да. 2 жума, 3 жума окуп атат. Силердики кандай условия? Кудай буюрса ошо Базрайвер CDL школун ачып атабыз. Катуураак, ачып атабыз. Эми биздин стартап баасы $2,5 миң. 2,5 абдан сонун. Сонун бизде офисибиз Элджинде жайгашкан. Ал жактан студенттер баары окушат. Хофман Стейтс болсо биздин паркинг 15 минут арасы. Анан кийин паркинг лотко барып, трактор менен үйрөтөбүз. Үйрөткөндөн соң биз DMVге өзүбүз appointment коюп, студенттерибизди жиберебиз. Жакшы. Жана ошондой эле эгер англисче билбеген адамдар болсо, потому что Иллинойдо англисче алат пермитти. Пермит алыш үчүн биз жардам беребиз. Англисче окутабыз, англисче пермитин даярдап, качан CDL школа алганга чейин баарыбыз жадында болобуз. Жакшы. Ошо траковый мектепте канча убакыт окушат? Бир жума, 2 жума, бир айга чейин. Негизи Иллиной штатынын DMV'си 160 саат required дешет экен. Бирок качан студент даяр болгондо биз 160 саат окуду деген кагаз жазып беребиз дагы жиберебиз. Студент качан даяр болуп, мен даярмын дегенде барып тест тапшыра берсе болот. Бир жумадан кийин делеби? Бир жумадан кийин деле. Болду. Абдан сонун. Качан студент даяр болгондо биз аны жиберебиз. Достор, Кудай буюрса деген ар кайсы штаттарды кыдырып жүрөсүңөр. Вашингтон штатына барасыңар, Пенсильвания штаты, Филадельфия штаты деп ар кандай мектептерде окуп жүрөсүңөр. Мына Кудай буюрса ушуну мен абдан каалап жүргөм. Чикагода биринчи жолу кыргыз мекендештер ачкан трак мектеби ачылды. Абдан сонун, окуусу да арзан экен. Башка жакка барып $3,5 миң төлөбөйт. 2,5 миң төлөйсүңөр. Даяр болсоңор 1 жума, 2 жумадан кийин экзамендерин барып тапшырасыңар. Абдан сонун. Чоң рахмат, баарыңыздарды күтөбүз. Чоң рахмат. Абдан сонун, дагы бир жолу көрсөтүп коеюн. Мына CDL школа деп атат да. CDL деп ар дайым айтабыз. Commercial Driver License ала турган мектеп ачылыптыр. Адреси баарыңыздар көрүп атасыздар. 39-5207 Highland Avenue. Элджинде экен да бул, Элджинде. Трак кызыл машка окшоп кетет экен. Так, биздин мекендештерге бул да өтө маанилүү компания. Себеби деген бул Internal Sky Associate бул деген жаңы келген мекендештер, айрыкча пикап тракта иштеп аткандар өздөрүнүн акчаларын кайсы жака алгысы, аларын легалдаштырып алууну билишпейт да. Көбүнчөсү компания ачпай жүрүшөт. Ошол жигиттер бул компанияга байланышта биз компаниясын ачып, биз бул компанияда иштегендер, кызматкерлер ачып беришет, жабып беришет. Анан жылдык бухгалтериясын эсептеп, тактап мамлекетке отчет бергенге жардам беришет. Силерде бухгалтерлер барбы? Эң сонун азыр көрсөтүп коелу. Бул жакта вот
бухгалтерия, консалтинг, консультация келип алып, дагы компания ачам дегендер да көп да. Ооба, Жаңы компания ачам десе, бизде жаңы компания ачып берет, налогторун да жаап берет. Бул бир эле чоң эме компаниянын ичинде баарыбыз чоң иштейбиз. Мен өзүм главный диспетчер болуп иштейм. Диспетчерлерди обучаю, и мы им еще работу предоставляем. Бизде 60-тай драйвер бар, 55 трак азыр бар биздин. Могу тракой компания силердин. Экспресс деген, э? AC Express? IS Express. Тракой компания могул жерди телефондорун эметип коюн, телефондорун көрсөтүп коюн. Ушул телефондор менен байланышсаңыздар, жанагы жаңы келген мекендештер билбейсиңер да. Сиздерге жанагы тракой компанияны кантип ачып бериш керек, кантип жабыш керек. Анан биз жылына бир жолу налог төлөйбүз. Ошол налог төлөгөндө бизге деген эмелер бухгалтерлер керек болот. Бардык бухгалтерлерди таап берип, силерге абдан чоң жардам берет экен. Мен шок болуп атам. Рас эле келип турмун бул жаккачы. Эмне деген маалыматтардын баарын алып берип атабыз мекендештерге. Абдан. Баарын бүтүрүп беребиз. Бул өзү биз бардыгыбыз, биздин боссубуз бир эле Аскат Кочуманов, ушул бардык 5 компания бул биздин компания да. Вот биздин дагы эси драйвер болуп биздин компанияга кирем десеңиздер, кирсеңиздер болот. Силер деген, например, деген СДЛ правасын алып атат, алгандан кийин канча убакыттан кийин ала аласыңар? Же жаңы эле бүтүп келдик дегенде ала аласыңарбы драйверлерди? Же опыт сурайсыңарбы? 3 айлык, 6 айлык деген. CDL аны мен билбейм, бул жакта мобайл. Ким жооп бере алат? Бул жумуш бул байке жооп бере алат. Көптөгөн мекендештер азыр СДЛ правасын алып атат. Алгандан кийин жумуш издеп атат. Анан көптөрүн албай атат да. Хотя 1 айлык, 3 айлык, 6 айлык опытыңар болсо алабыз деп. Силер кандай опыт менен аласыңар? Биз болсо ошол CDL окуп бүткөндөн кийин биздин компаниябызга келип кире берсе болот. Абдан сонун. Баарын алабыз, анткени биз өзүбүзгө ишенебиз, кандай баардык роад тестте болот, паркингтен да болот, баарын үйрөткөн соң, өзүбүздүн компаниябызга алабыз. Достор, эгерде могул мектепти бүтсөңөр, СДЛди ушул жерден алсаңар, өзлөрүнүн мыякта тракой компаниясы бар экен, эч кандай опыттын кереги жок. Бул мектепти бүтүп, СДЛди алгандан кийин ушул компанияга айдоочу болуп сразу кирип кетсеңер болот экен, э? Компания драйвер болуп, э? Компания драйвер болуп, лизге трак алып беребиз, компания драйвер болуп, же өзүм обнер болом десем, трак алып бергенге дагы жардам беребиз. Ошо трак алып бергенде кандай жардам бересиңер? Эмне льготалар бар? Бизде иштейт, биз өзүбүз даун пейментин өзүбүз алып беребиз. Анан ошого карата айына байлап коебуз. Байлап коесуңар. Байлап катуу байлайсыңарбы, келтирбейсиңерби? Катуу байлайбыз. Эмечи, тиги, например, кээ бир компаниялар мынтип атпайбы? 100 миңдек трак жаап калса алып беребиз, 50% төлөп беребиз. 60 миңге трак алабыз десең, 30 миңге беребиз деп андайлар жокпу? Же просто даун пейментин эле бересиңерби? Биз өзүбүз овнерлер менен барабыз. Тракты тандашат, өзлөрү жаккан тракты алат. Алып бересиңер. Алып беребиз, биз даун пейментин беребиз. Андан тышкары бизде иштеп, эч кандай процент албайбыз. Өзлөрүнүн эле банк аркылуу төлөй беришет да. Болду. Ар бир стейтментинен алып төлөй беребиз. Чоң рахмат. Дагы кошумчалай кетсем, эси CDL school'ду бүткөндө, эси вдруг бизде жумушка орношконго эси место жок болсо, биз дагы башка компаниялар менен чогуу иштейбиз. Башка компанияларга дагы эме кылып берсек болот да, аларды жөнөтсөк болот. Жакшы. Достор, мына бир эле жерден толтура маалымат алдык. Бул жактан СДЛ мектебин бүтсөңөр болот экен. СДЛ мектебин бүтүп алып, бул компанияга кирсеңер болот экен. Бул компанияга киргенде обязательно силерге компания ачыш керек болот, кийин налог төлөйсүңөр, бухгалтер керек болот, баардык жумушту бул жак бүтүрөт экен. Бул жакта деген чоң тракторду оңдогондагы шаптары бар экен. Андан кийин жеңил машина оңдой тургандагы мен көчө күнү барып кеткем. Мына 335 Вашингтон авенюга мен өзүм барып видео тартып кеткенбиз. Жеңил машинаны оңдотуп салып болот экен. Анда баарын эле элдерге эмне башка жумуш калтырбай эле баарын тартып алгансың. Бизде дагы бир компания бар. Бул компания сизде трак драйвер болуп иштегенден кийин сизде акча пайда болот. Акча болгондон кийин вы же дом покупаете, а домду ремонт кылыш керек да. Ремонт кылганда бизде DOS Building деген бар. Бизде аябай колу алтын адамдар иштейт, баардыгын билет, үйүңүздү ремонт да кылып берет. DOS Building компания. Ремонт, интерьер полностью они делают. DOS Builder иңтеп турат. Бул жакта номер жазылып турат. 708 710 50 70. Интерьер, Жакшы.
үйүңөрдү ремонт кылам десеңиз, офистерди ремонт кылам десеңиз, трактын ичин ремонт кылам десеңиз да кошуп койбоймунбу? Мына могу доз билдер дегенге чалсаңыз, буякта 708, 710, 50, 70 шылып башка мекендештерге такыр жумуш калтырып аптырсыңар, баарын өзүңөр тартып басып алып, Чикагонун полностью эле басып алган окшойсуңар. Мы не просто забираем, мы еще и предоставляем работу биздин мекендештерге. Ошон үчүн кайрылыңыздар. Гольф группа вас обслужит, откроет компанию, выпустит вас на работу, посчитает вам таксы, сделает вам ремонт дома и обучит вас делу. Жакшы, абдан жакшы маалымат болду. Азыр ар бирин бирден көрсөтүп коеюн. Өзүңүздөр анан чалып байланыша бергиле. Мына моякта телефондор турат. Жакындатып аласыздарбы, кандай кыласыздар? Бул жакта деген жеңил машина, трактор доңдогон жер. Бул жакта болсо траковый компаниянын адреси экен. Бул жактан болсо силерге компания ачып берет экен, бухгалтерлердин баарын берет экен, налог төлөгөндө жардам болот экен. Бул жакта болсо үйүңөрдү, офистерди ремонт жасай турган жерлер экен. Эң негизгиси мага жакканы көптөн бери күтүп жүргөн мекендештер биринчи жолу Чикаго шаарында трак мектебин ачышыптыр. Адреси да турат, телефон чалыңыздар, келиңиздер. $2,5 турат экен айына. Абдан сонун маалымат алдык. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламат болуңуздар. Жакшы.